Маалыматтык кампаниянын алкагында адам сатууга каршы 100 күн акциясын өткөрүү, 16 жаштан 20 жашка чейинки жаштар менен маалыматтык жолугушууларды өткөрүү, жаштар колдойт. Балдар менен кыздардын ортосунда мамилени жөнгө салуу ыкмалары боюнча маалыматтык жолугушууларды уюштуруп өткөрүү жана башка иш-чаралар камтылган. Анда негизинен кулчулуктун курмандыгы болгондорго ар тараптуу жардам көрсөтүү, адам сатуунун алдын алуу жаатында мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртуу аракеттерине багытталган иш-чаралар жүргүзүлдү. Адам сатууга каршы бардык формалар менен жакындан түшүндүрүп, аны жаштардын көзү менен реалдуу фактор менен, мисалы форум театр ыкмасы аркылуу же болбосо дагы бир метод галс деп коет, ошол аркылуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Мындан тышкары, мисалы адам сатуунун түрлөрү көп да. Анын мисалы чет өлкөгө чыгаруу боюнча, эрте никеге берүү боюнча, балдарды оор жумуштарга тартууда, андан тышкары дагы көпчүлүк учурда азыр эми Талас облусунун аймагында анчалык каттал элек, бирок антса дагы сексуалдык меде дагы чет өлкөлөргө сатып жүргөн дагы, андан тышкары органдарды сатуу боюнча дагы бир катар фактылар бар. Ошолорду алдын алуу боюнча ушундай иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Бириккен Улуттар уюмунун кылмыштуулукка жана маңзатка каршы күрөшүү башкармалыгынын адам сатуунун алдын алуу боюнча глобалдык демилгеси Кыргызстанда быйыл 31-майдан тарта ишке кирген. Бул программа адам сатууга жана мигранттарды мыйзамсыз ташууга каршы улуттук чараларды ар тараптуу ишке ашырууга көмөктөшүүгө багытталган. Адам сатуу миграция маселесине байланыштуу ачыкталбаган көйгөйлөр арбын. Андыктан калктын маалыматка ээ болуусун жогорулатуу зарыл жана бул маселеге ар бир жаран кайдыгер карабашы керек. Салыштырмалуу бүгүнкү күндө азайганы менен орду түйүү менен жок болуп кетти деп мен силерди дагы жана силердин алдыңарда өзүмдү дагы ушул кызмат үчүн алдагым келбейт. Себеп дегенде мындай көрүнүштөр айыл жергелеринде анда санда болсо дагы кезигүүдө. Мына ошонун азабынан бүгүн эмнелер көп, кимдер көп? Бүгүн мигрант көп, мигранттын балдары көп. Ар бир адамда жөндөмдүүлүк болсо, ар бир адамда жашоого болгон көз карашы туура болсо, жана ар бир адамда мекенге карата болгон сүйүү боло турган болсо, бакытты ушул жерден табууга да болот. Мындай фактыларды болтурбай коюу, жалгыз гана мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин же болбосо биз менен ушул проекттин чегинде иштеп жаткан, туруктуулугу көрүнбөгөн өкмөттүк уюмдардын жардамы менен гана бүтүп кетпейт. Ошол өкмөттүк уюмдардын колдоосунда алып жаткан билимибиз, окуп жаткан окутууларды туура колдонуунун жана улантып кетүүнүн негизинде биз ушул ишке чекит коет деп силерге чоң үмүт артам. Адам сатууга каршы күрөшүүнүн 10 күндүгүнүн алкагында өткөрүлгөн иш-чарада алгач чакан социалдык роликтер көрсөтүлүп, андан ары кызыл агачуу туурасында турмуштук чакан форум театр көрсөтүлдү. Жаштар арасында момундай сөз менен жеткиргенге караганда, момундай практикалык негизде көргөзсөк, мисалга алганда жанагындай видеороликтер жана форум театр дегенде балдардын кабыл алуусу мындай сиңимдүүрөөк болот экен дагы, балдар өз көзү менен көрүп, өздөрү да ушул ролду аткарып, бат информацияны кабыл алуусу, аң сезими батыраак ушуга камтыйт экен деп биз ушуну билебиз да. Акциянын экинчи бөлүгүндө жаштар адам сатуунун алдын алууга багытталган чакырыктарды көтөрүшүп, эл көп чогулган жайларда болушуп, сыртка иштөөгө чыгууда же кулчулукка кабылбоо үчүн алдын алуу жана кайсы мамлекеттик органдарга кайрылып маалымат алууга боло тургандыктары туурасында кеңири маалымат алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Рахат Бейшалиева, Бакберди Ашубеков, Талас шаары.